Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Арстан күчүгүн асыраган мышык. Бир мышык каңгып жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да, анын жетим калган күчүгүн бооруна кысып, эмизип асырап алат. Арстандын күчүгү өсүп, албарс азоолуу чоң арстан болот. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү кардачкан арстан өзүн ашыраган мышыкты жемек болот. Мышык анын бул оюн сезип, андан-мындан бир тийип талдын башына чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка: "Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден ысыксың. Бар акылыңды үйрөтүп бакканда эмне үчүн тал башына атып чыкканды үйрөткөн жоксуң?" дейт. Анда мышык: "Ой, айрымдуу балам, сени кичинекейиңден боорума басып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок кулкунуңдан коркуп, бул өнөрүмдү үйрөткөн жок элем. Аным акыл болуптур", дептир. Кулкуну жаман кууратат деген макал ошондон калган экен.